Өзгөчө ошол иштердин келечеги, модернизациясы, кадр саясаты жана практикасы аттуу темадагы биринчи кышкы мектептин ачылышы менен өзүмдүн атымдан ректорубуз Кудайберди Абралевич Кожобековдун атынан чын жүрөктөн куттуктайм. Ош мамлекеттик университетте Кыргызстандагы социалдык иштер боюнча социалдык иштердин келечеги жана модернизациясы аталышындагы семинар өттү. Ага өлкөдөгү жогорку окуу жайлардын профессордук окутуучулук курамы, социалдык кызматкерлер жана милициялар катышты. Иш-чара Кыргызстанда жалгыз жашаган карыяларга, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жана үй бүлөлүк шарты начар жарандарга жардам көрсөткөн коомдук кызматкерлерди даярдоо максатында уюштурулду. Акыркы убактарда социалдык маселелерди чечүүгө көп көңүл бурулуп, мамлекет тарабынан ушул социалдык саясат туура жолдо баратат. Эми келечекте социалдык иштердин өнүгүүсүз мамлекет болбойт. Ар бир өнүккөн мамлекетте ушул социалдык маселелер сөзсүз чечилет. Эми келечекте мен ойлойм Кыргызстанда ушул өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулат. Сөз ушул социалдык багыттагы иштердин дагы келечеги кең. Иш-чара онлайн жана кадимки форматта болду. Анда катышуучулар коомдогу социалдык көйгөйлөрдү камтыган докладдарды окуду. Кандай чечүү, эмне керек, ошолордун баары сунушталат. Пленардык отурумда калкка кызмат көрсөткөн социалдык кызматкерлердин орду, кадр даярдоо жана иш орун табуу маселелери боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү. Бүгүн ушул жерде учурдун абдан Семинардын жүрүшүндө ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн реабилитациялык борборлор, андагы келишим долбоору, мамлекеттик кепилдиктер жана социалдык жөлөк пулдар боюнча баяндамалар айтылды. 2 жылдан бери биз Кыргызстандан делегация чет өлкөдөгү уюшулган жайкы мектептерге катышып келатабыз. Ал жерде мугалимдер, иш берүүчүлөр, мисалы министрликтен дагы өздөрүнүн өкүлдөрү катышат. Ар тараптуу, мисалы жарандык коомдун өкүлдөрү барып катышып келип атабыз. Бул 2 жолу өттү. Центральный Азия боюнча биринчиси Самарканд шаарында болгон, экинчиси Тажикстандын Худжанд шаарында өттү. Эми ошондогу алган биз тажрыйбаларыбызды өзүбүздүн Кыргызстаныбызда уланталы жана бөлүшөлү деп уюштуруп жатабыз. Семинар 3 күн болот. Окутуунун соңунда катышуучуларга сертификаттар тапшырылат. Алдыда студенттер жана жаштар үчүн социалдык иштер боюнча жайкы мектептер уюштурулат. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ош жаңылыктары.